taң kalıştı da qaysi bir moynu joğun eken deyim de. Dokument bütmedi, bana stroke varsa da dedik. Şunu dostlar görüp koyalım. Hazır mı bugün 9 may. Буга чейин Соос тармакта Кара Суу районундагы Шарк айыл өкмөтүндөгү үлүш жерлерде курулуш курулуп жаткандыгы боюнча видеолор тараган. Азыр биз ошол жерде турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй гектарлаган жерлерди мындай бетон тосмо менен тосуп жатат. Бул жерде кадимки дубал тургузулуп, айланасы тосулууда. Бизге келген маалымат боюнча үлүш жердин ээлеринен жеке жаран ар бир сотухун $700 сатып алыптыр. Жердин жалпы аянты 7 гектар экендиги айтылып жатат. Жеке менчиктеги жердин айланасын бетон менен тосууга ким уруксат берген? Айыл чарба багытындагы жерге курулуш курууга мыйзам жол береби деген суроолорго жооп алууга аракет кылдык. Бирок мындагы жумушчулар жер ээлеринин байланыш номерларын беришкен жок. Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Улан Батыров үлүш жерди сатып алган жаран логистикалык борбор салуу планын билдирген дейт. Айыл өкмөткө жердин багытын өзгөртүүнү суранган документ келип түшө элек. Мындан улам айыл өкмөт башчы жеке жаран курулуш курууга укугу жок деп эсептейт. Жер ээси менен сүйлөшкөндө алар жол менен үлүш жердин ортосуна тосмо куруп жатышканын билдиришиптир. Bir-эки трактор мындай түшүп кетти деди, башка болду. Укрепительный эле кылып атабыз. Эч кандай курулуш кылбайбыз деди. Анан эскертүү дагы бердик. Анан алар трансформациябыз бүтүп, жана максаттык багыты которулганга чейин теплица кылып иштетип турабыз деди. Тегерек толук эмес, бир четине деди. Анан теплицага биз айттык, иштетсеңиздер болот, бирок эч кандай ага дагы жана конструкцияларына бетон-ситон эчтеке куюлбасын, темир менен эме кылсаңар болот дедик. Алар ошондой жүйө менен ошентип айтты да. Анан биз зем инспекцияга кат түрүндө өткөрүп бергенбиз, ошондо эле. Улан Батыров азырынча үлүш жердин багыты өзгөрө электиктен анын айланасын тосуу иштерин бүгүнтөн калбай токтотобуз деп убада берди. Жумуштарын толугу менен эгерде сиз айткандай пескоблок бирдеке болсо токтотобуз. Алар эч кандай пескоблок деген эмес, ушундай опорный зона кылып туруп, жолдон баклашка ыргытат экен, башка кылат экен. Биз темир сайып туруп эле мындай неме сеткага окшогон бирдеке менен тосуп коебуштук, бияка неме өтпөш үчүн деген. Эгерде азыр чындыгында пескоблок менен тосуп бир курулуш иштери жүрүп аткан болсо, азыр сөзсүз түрдө бүгүндөн токтотуп турабыз. Анан Юристтердин айтуусунда үлүш жерди бетон менен тосууга мыйзамда тыюу салынган эмес, бирок курулуш курууга уруксат жок. Жок, курулуш курууга абсолютно тыюу салынат. Жер кодексинде так көрсөтүлгөн. Бул максаттуу багытын бузбай пайдалануу үчүн, эгерде үлүш жер жашан жерден алыс болгон болсо, алачык, кепи, навес катарында эле салып алып туруп, ал жерде чай ичип, ошол иш аракетин жүргүзгөнгө гана мүмкүнчүлүк берет. Навес катарында эле пайдаланууга. Калган учурларда курулуш курган болсо, жердин максаттуу багытын бузуп пайдалануу деп туруп, жерди алып коюуга алып келет. Бул маселе боюнча Кара Суу райондук прокуратурасы териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Жергиликтүү бийлик жакынкы күндөрү тиешелүү кызматтар менен биргеликте аткарылып жаткан иштердин мыйзамдуулугун текшеришерин билдиришти. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош облусу.